Ошо администраторду чакырып коюңуздар. Жоқ, неге біз шақырышымыз керек? 28 000 сомго чейинки айыппул салынды. Залга аралап келип бул жерде биздин тынчтыгыбызды албай, администраторго баргыла. Негизи бизде музыка деле коюлбайт да. Тынчтык мыйзамына ылайык Манас шаарында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Милиция кызматкерлери коомдук жайларда, эл көп топтолгон жерлерде, салтанат мааракелер өткөрүлгөн ресторан, кафелерде жана ушул оюн зоок аянтчаларында дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тынчтыкты бузгандарды көзөмөлгө алууда. Түшүндүрүү иштери шаардагы тойканалардан башталды. Милиция кызматкерлери тойканалардын администраторлоруна мыйзам шарттарын түшүндүрүп, түнкү бейпилдикти бузбоого чакырышты. Бирок айрым коноктор милиция кызматкерлери меймандардын тынчтыгын бузуп жатат деп нааразы болушту. Бул учурда саат 22:30 эле. Шаардагы бардык ушундай той үлпөттөр өтчү жерге рейд уюштургансыңар, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнсүңөр. Той өткөрүп аткан адамдарда эмне күнөө? Бул маселени айып саласыңарбы, мыйзам бузулуп атабы? Бардык маселе только администраторга. Президенттин бул буйругуна, распоряжениясына эч ким каршы болгон жок. Мен дагы айтып атам. Сабаттуу бардык маалыматтан кабарыбыз бар. 10:30 болду. Мен дагы айтып атам. Эгер кинеңер болсо, койгон айыңар болсо, администраторга кайрылгыла болду. Ошо келип сиз келип аралашып атасыз. Сиз кире бериңиз, эми той эмес катары. Бу жерден эмес, дагы айтып атам. Администратор жака өткүлө. Болду, биз сүйлөштүк аксакал. Кыргызды акырдап көндүрөт, акырдап көндүрөт. Болду, биз Акырдап көндүрөт. Siz girevermiş, biz az 10:30 болот. Oldu, girevermiş. Al, el özünü ödöversiniz, administratorga эле келип түшүндүрөбүз, болду сиз. Сиздердин тиешегиңиздер жок. Сиз бор, тойбузга кирбей салып. Каладагы көпчүлүк тойканаларда саат 22:00 музыка өчүрүлүп, коноктор ресторандардан чыгып кеткен учурлары байкалды. Анткени буга чейин тартип сакчылары тойканалардын администраторлоруна эскертүү беришкен. Бул рейд ресторандар менен гана чектелген жок. Андан башка эс алуучу жайлардагы көзөмөлдөн өткөрүлдү. Түнкү саат 10дон кийин музыка катуу чыгып, жана башка жарандардын, жана башка адамдардын тынчтыгын алган учурларда 10 000 сомдон 28 000 сомго чейинки айыппул салынды. Сиз как баягы катары бул жерге тааныштыңыз? Мен деп жазып берсеңиз. Экинчи күнү рейд Луна парк балдардын оюн зоок аянтчасынан уланды. Укук коргоо кызматкерлери бул жайдын жетекчилигине мыйзам тууралуу маалымат берип, мындан ары кечинде жарандардын тынчтыгын бузуучу аракеттерден алыс болууга чакырды. Ушундай окуялар болуп калган болсо, музыка арканда кошуналардан барыш өтүрөн болсок, 82-беренин негизинде 180 статус беребиз жеке жактарга. Рейдтик иш-чара андан ары Ордоланд оюн зоок аянтчасында болду. Эгер мыйзам бузуу фактысы аныкталса, жеке жактарга 10 000 сом, ал эми юридикалык жактарга 28 000 сом өлчөмүндө айыппул салынары айтылды. Бул жайдын кызматкерлери мыйзам менен таанышып, эскертме алгандыгы боюнча кол коюп беришти. Ондон кийин музыкалар гана өтүш керек, иштей берет, ызычуу болбош керек, Ошону элдерге дагы түшүндүрүп, өзүңөр келгенде түшүндүрүп, болушунча тынчтык сактаганга аракет кылыңыздар. Саат негизи күндүзгү саат 10дон 11ге чейин, кечки саат 11де жабылат. Негизи бизде музыка деле коюлбайт да. Ошол туулган күн болгондо эле ошол ишке чыгарып туруп музыка коебуз. Ошол 5 мүнөт эле болот да. Музыка негизи коюлбайт деле. Тынч эле болот. Кийинки көзөмөл шаардагы автосалондо болуп, жеринде 10дон ашык жаран жүргөнүнө күбө болдук. Милиция автосалондун ээсине эскертмелерди берип, ызычуу салбоого чакырды. Мыйзам чегинде иш кылганга аракет кылабыз, бардыгы мыйзамга баш ийебиз. Бул жерде эми автосалон болгондуктан биз дагы эми азыр эскертүү берип кетет экен. Эл кайсы жака барып атса, биз дагы ошол жака умтулабыз барганы. Кудай кааласа, ызычуу кылбастан, элге мешайт бербестен иштегени аракет кылабыз. Тынчтык мыйзамына ылайык Манас шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери мындан ары дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Буга чейин милиция шаар тургундары тарабынан кечкисин тынчтык бербей жатат деген өңүттөгү даттануулар болуп келген. Бул рейдтик иш-чаранын негизги максаты шаарыбыздын тургундарынын, конокторунун тынчтыгы, ошондой эле коопсуздугун сактоо максатында. Дагы бир белгилей кетчү жагдай, шаарыбыздын тургундарынан аябай байма-бай бизге кайрылуулар келип түшүп атат.
22:00-дөн кийин кандай кафе, тамактануучу жайлардагы жабылабы деп жок, андай эмес. Негизинен кафелер иштей берет. Болгону ар кандай оюн соок, музыка шаарыбыздын тургундарынын ошондой эле конокторунун тынчтыгын бузбоо максатында жүргүзүлүп аткан рейдтик иш-чаралар. Ошону баса белгилеп коюш керек. Кафе, ресторандар иштей берет. Болгону музыка, оюн соокторго чектөөлөр киргизилет. Азыркы күндө айып пул салуу боюнча салган жокпуз. Бир гана түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келатабыз. Мыйзам фондундагы түшүндүрүү иштери менен жүргүзүп алып барыш керек. Карапайым элге массалык маалымат кызматтарына, же болбосо жыйындарда, башка эл жыйын топтолгон жерлерде айтып деп, анан акырындык менен мыйзам чу дегенде эле ишке ашып кетиш кыйын болуп атпайбы? Ошондуктан буга да мөөнөт бериш керек. Бирок эгерде эскертүүлөр бериш керек. Анан эгерде ага эле болбой бараткан болсо, жанагы мыйзамда каралган штраф маселелерин да карай турган маселе да. Эскерте кетсек, президент Садыр Жапаров 2024-жылдын декабрь айында тынчтык жөнүндө мыйзамга кол койгон. Бул мыйзам калктын тынчтыгын жана эс алуу убактысын камсыздоого багытталган. Ага ылайык кызычуунун белгиленген деңгээлин ашырууга жумуш күндөрү саат 22:00-дөн 7:00-га чейин, ал эми дем алыш жана майрам күндөрү саат 9:00-га чейин тыюу салынат. Акылай Кырабаева, Шайырбек Зайырбек уулу, Регион.